Британиялык QS компаниясы дүйнө жүзү боюнча жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгүн талоого адистешкен чоң авторитеттүү компания да. QS рейтинги дүйнөдөгү эң таасирдүү деп эсептелет да, жана дүйнөнүн дээрлик баардык университети ага кирүүгө бүгүнкү күндө аракет кылып келишет да. 26-жылга карата 24-25 окуу жылдын результаттары менен 24 миңге жакын жогорку окуу жайы киребиз деп попытка кылган да. 8468 жогорку окуу жайы 106 мамлекеттен катышкан да буга. Ошонун ичине былтыркы жылдын результаты менен биз кире албай калганбыз. Быйылкы жылдын результаты менен 1234 орунда турабыз да. Ошондуктан бул улуттук университет үчүн, улуттук университеттин тарыхындагы бирден бир чоң жаңылык десек болот. Буга чейин Кыргызстандын бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир 80ге жакын жалпы мамлекеттик жана жеке менчик окуу жайлар бар. Ошонун ичинен 4 гана окуу жай кирип келген. Бул Манас университети, Манас түрк университети, АУЦА, КырСУ, анан Политех 2 жыл мурун кирген да. Быйыл 5-чи болуп биз кирип атабыз, бирок жанакы орундардын бөлүштүрүү результатында биз Политехтен астыга чыгып, 4-орунга чыгып, бизден кийин Политех илине атат.